Бишкек шаарынын тургуну социалдык тармактан тапкан каражатын коом үчүн пайдалуу иштерге жумшооду. Жакында эле ал Instagram баракчасы аркылуу каражат таап, Дал ушул паркка мындай болгон 10 отургуч орноткон. Айбек Сатыбалдиев 31 жашта. Кесиби боюнча электр механик болгону менен башка жолду тандап алган. Учурда ал жеке ишканалардын биринде буйрутма алып таштан ар кандай буюмдарды жасап иштейт. Бирок жумушунан улам убактысы тар болгонуна карабастан элге жакшылык тартуулап жардам бергиси келет. Айтымында 10 жыл мурда эле шаарды көрктөндүрүүгө өз салымын кошкусу келчү. 3 ай мурда ал пландарын ишке ашырууга киришкен. Элдерге ушинтип маалымат берип, лайк бастырып, кантип бастырса болот деп, анан ушундай коом жаранга туура иштерди кылсаң элдер патриоттук сезим менен лайк басат экен деп ошондой идея келип жасап баштагам. Башталышы июль айында болчу. Июль айында баштап, азыр бул 4-чү проект бүттү. 4-чү проект. Азырынча 2 проект болуп атат. Буга чейин Айбек Сатыбалдиевдин Instagramдагы өздүк баракчасында 400гө жетпеген гана катталуучусу бар болсо, ал коомго пайда алып келе турган иштерди аткарып баштаганы катталуучулардын саны 6000ге чукулдап калды. Башында ал Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги балдар аянтчасын жарыктандырып, аялдамага дагы пандус жасаган. Ал эми Ордо калаадагы 6-Кичи районундагы жаңгак багына отургучтарды орнотуу анын 3-чү чакан социалдык долбоору десек болот. Бул аракет жеке ишканалардын демөөрчүлүгү менен бир жума мурда эле ишке ашты. Ушундай скамейка коюп эле мынча акча керек экен десем, алар мени колдошту. Колдошкондо ошентип 50 000 лайкка ушундай скамейка коебуз деп чечтик. Ошо скамейка чогултуп баштап, мына кыш 50 000 чогулган жок, 28 000, 29 000 чогулду. Бирок спонсор айтты, кое бергиле, кыш келатат, тезирээк бүтүрүп койгула деди. Макул деп туруп, мурунку дем алыш күнү келип коюп кеттик. Жакын арада активист 2 долбоорду жүзөгө ашырган турат. Бул балдар аянтчасын оңдоо. Ал үчүн Instagram баракчасында 15 000 жакты деген белги чогултушу керек. Ошондой эле Бишкек шаарындагы жакыр жашаган үй бүлөнүн чатырын алмаштырууну да көздөп жатат. Аны ишке ашыруу үчүн 20 000 жакты белгисин топтоо зарыл. Бирок Айбек Сатыбалдиев булар менен эле чектелип калгысы келбейт. Алдыда дагы масштабтуу иштерди аткарууну пландоодо. Бул үчүн социалдык тармакка жок эле дегенде 100 000ден ашык катталуучу топтошу керек экен. Муну менен ал башкаларга да үлгү болгусу келет. Дастан Жолдошев, Эрлан Кемелбеков, НТС.